Менин колумда Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин каты турат да, жобу. Мен жакында Сокулуктагы Lahore Steel Mills деген жерге баргам да, булар металл эритип темир чыгарган завод да. Заводдун немелери, ээлери чет элдиктер. Анан эми муну завод деп деле айтса болбойт, Алмаз Акунжанович. Заводко да окшош эмес да, мындай ээн талаада эле стена пинасы жок эле, жөн эле турган эле мындай ээн талаадагы эле бир объект да. Андан түтүндөр чыгат экен, анан жанында жашаган жарандар. Мен келип бериңиз дегенде мен баргам, өз көзүм менен көргөм бул заводтучу. Жөн эле мындай ээн талаада эле от жагып эле темир чыгара берген завод. Бунун бир дагы мыйзам чегиндеги нерселерге жооп бербейт да бул заводчу. Бирок болбой эле 10 жылдан ашык иштеп атат. Анан министрлик мага жооп берип атат. 2012 жылы 22 мартта мамлекеттик экологиялык экспертизанын корутундусуна ылайык дейт. Эми бул жерде баягы металл эриткен жерлерде пластмасса да чыккан, жана ушул сыяктуу нерселер чыккан дейт. Металлдарды эритүү процессинде өндүрүштүк калдыктардын пайда болушу жана алардын утилдештирүүсү боюнча 2022 жылы текшерилиптир бул дагычы. Алмаз Акунжанович, баягыда мен сизге бир кат менен киргем ушул сыяктуучу. Мен айткам, мага мындай жоопторду бербегиле деп. Мага конкреттүү түрдө бул завод менен не болот мындан ары? Бул завод ушинтип тегерегиндеги элдерди уулай береби? Же бир мыйзам чегиндеги талаптарга жооп бериштейби, же жабылабы? Бул министрликтер Алмаз Акунжановичтен тышкары силердин өзүңөргө да айтып атам. Мындай кагаздарыңар менен мага жооп бербегиле. Ар бир ушинтип жооп берген сайын ушул жерден ушинтип окуп уят кылам айтып коеюн. Жогорку кеңештин депутатынын суроосуна так жана даана жооп бергиле. Мындай кылып, анан тигиндей кылып, анан мындай кылып, анан мага эмне кереги бар силердин 2012 жылкы отчетуңардын? Мен силерге конкретно суроо берип атам. Бүгүнкү күндө менин элимди улабаш үчүн эмне кыласыңар деп атам мен. Ошол боюнча жооп бергиле. Алмаз Акунжанович, бир сыйра дагы ошол министрлер кабинети менен ушул боюнча сүйлөшүп кетиңиз. Баягы сиздин кабинетиңизге да киргем ушул боюнчачы. Мондай жоопторду мага тактыгы жок, дааналыгы жок жоопторду мага бербей эле койсун. Бекер кагазды коротуп койсун булар. Рахмат.